12 декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Бул жөнөкөй күн эмес, бул жалпы улуттук руханий дөөлөттүн, руханий баалуулуктун күнү деп айта алам. Себеби кыргыз элинин интеллектуалдык бийиктиги, ой жүгүртүүсү, дүйнөлүк маданиятка, дүйнөлүк маданий цивилизацияга берген өзгөчө мындай бир уулу катары Айтматовду дүйнө тааныйт да. Себеби Чыңгыз Төрекулович чындыгында айтканда ал биздин улуттук интеллектуалдык бийиктиктин өзгөчө көрүнүшү, өзгөчө феномени болгон. Эми Чыңгыз Төрекуловичтун өткөнүнө канча убакыт өтсө да, канча убакыт ошол убакыттан биз алыстасак да, бирок анын ойлору, айткан сөздөрү, орошон ойлору өзүнүн актуалдуулугун ушунча жогорулатып атат да. Мына тоого карай баратканыңызда тоо ушунчалык бийик көрүнөт го. Ошондой эле Айтматовдон мезгил канчалык аралыкты алыстатса, анын ойлору ошончолук бизге жакын, ошончолук бийик, ошончолук биздин жүрөгүбүздө, каны жаныбызда сиңип атат да. Айтматов чындыгында биздин доордун, кыргыздын дүйнөгө өзгөчө үн катары каккан руханий коңгурос деп айтсак болот. Биз канчалык айтпайлы, канчалык ал киши жөнүндө бийик сөздөрдү, пафосторду айтпайлы, бирок дүйнөлүк атаандаштыкта, руханий атаандаштыкта, ошол эле Европанын чоң интеллектуалдары, чоң жазуучуларына ушул кыргыз турпагынан өскөн, кыргыз топурагынан чыккан Айтматов ошол дүйнөлүк атаандаштыкты жарата алды. Бул демек бир гана Айтматовдун жеке личносттун гана ошол интеллектуалдык жетишкендиги эмес, бул бүтүндөй элдин бийиктиги катары айтса болот да. Себеби кыргыз эли дүйнөгө Айтматовдой чоң феномен берди. Айтматов албетте 20-21-кылымдын акырындагы дүйнөлүгөнүшкө өзүнүн ойлору менен, өзүнүн чыгармалары менен, өзүнүн философиялык мындай бир көз караштары менен аны байытты. Ошондой эле жаңы бир этапты, Айтматовдук руханий эраны баштап берди деп айтсак болот да. Эми бүгүн туулган күнү, жалпы эле кыргыз эли, жалпы эле өлкөбүздө Айтматовдун туулган күнүнө байланышкан иш-чаралар өтүп атат, активдүү өтүп атат. Бул жөн эле мен айтар элем, орусча айтканда ради галочки эмес. Бул биринчи кезекте биз Айтматовго болгон эс тутум, Айтматовго болгон тазим, Айтматовдун мурасына болгон биздин жогорку сыйыбыз деп айта элем. Азыр мектептен тартып, бала бакчадан тартып жогорку окуу жылга чейин шаарларда мен бүгүн Чыңгыз Төрекуловичка байланышкан 3 иш-чарага катышып келдим. Улуттук опера балет театрында болду, Илимдер академиясында болду. Дагы мына Роза Исаковна жетектеген Демилге фонду дагы азыр чоң иш-чара өткөрүп атат. Мунун бардыгы ушул Айтматовдун ысмы менен байланышкан. Ошондой эле Айтматовдун көркөм дүйнөсү менен байланышкан окуя болуп атат да. Ошондуктан Айтматовду биз качан түбөлүктү калтырабыз, Айтматовго урагыс эстеликти качан тургуза алабыз, ал баарыбыздын Айтматовубуз болуш керек. Биздин Айтматов, менин Айтматовым деген сезим, генетический код ар бир кыргыздын ичинде болуш керек. Ошол нерсе биздин биринчиден арулукка, ыймандык бийик сапаттарга, ошондой эле эң башкысы улуттун маданиятын сыйлоого, улутту сыйлоого, мекенчил сезимди тарбиялоого чоң өбөлгө болот. Эми албетте мына эгер социалдык топтордо ошол бүгүн ушундай бир Айтматовго байланыштуу иш-чаралар мындай бир кандай деңгээлде жетишерлик деңгээлде болбой атат десек, бул жерде бийликти же башканы мындай сындап
же ага ой айтуунун, пикирди айтуунун өзү менин оюмча туура эмес деп айта билем да. Себеби Айтматов ар бирибиздин ички руханий иш-чарабыз болуш керек. Ар бир адам ошол Айтматовдун дүйнөсүнө өзүнүн салымын, кошумун кошо билиш керек. Анан бирөө уюштурса, ага бирөөлөр уюштурса, же бирөөлөр уюштурбай калса, ага мындай бир пикир айтуунун өзү да туура эмес да. Туура эмес. Биз Айтматовду айтып атамбы, мындай фрагменталдуу иш-чара менен эмес. Биз Айтматовду системалуу жүргүзүлгөн иш менен гана түбөлүктүү кармай алабыз. Анын мурастары бизге түбөлүктүү чоң бир руханий азык болуп берет да. Ошондуктан кээ бирде мындай эле жөнүн айтканда мындай ошо социалдык түйүндөрдө өзүнүн сөзүнө мындай бир анализ же баа бербей эле айтып койгондор да болот да. Бизде патриотизм, руханий патриотизм Айтматовдон башталат. Ошондуктан мына айтарым эмне, бүгүнкү коомдук фондо, кыргыз коомунда негизги аба ырайын жасаган жасоо ал ашынган радикалдардын же либерал сөрөйлөрдүн колунда эмес. Биринчи кезекте ошол интеллектуалдык ойду алып жүргөн адамдардын колунда. Ошо интеллектуалдар бул коомдун авангарды. Ошол интеллектуалдар бүгүн кыргыз коомун, кыргыз ойлоо маданиятын анын жогору улатуу, ошондой эле аны өзгөчө бир мындай бир жалпы улуттук руханий бир казына катары ар бирибиз ошол казынага салым кошушубуз керек. Ал салымды биз кантип кошобуз? Биз аны көкүрөк кагып же башка деп, анан кийин ар бир айткан сөзүбүздө Айтматов деп көкүрөктү какпай, унчукпай туруп эле дүкөндө текчесинде турган китепти алып туруп окушубуз керек. Эмне үчүн жазды Айтматов? Эмне деп жазды? Кайсы ойду айтты? Кайсыл мындай бир көз карашты айтты? Кайсыл философиялык ушундай бир өзгөчө бир акылмандык сөздөрдү айтты? Биз ошону жөнүндө ойлонуш керек. Ошол сөздүн баары, айтылган сөздүн, жазылган сөздүн баары ал биринчи кезекте бизге багышталган, бизге арналган. Биз ошол сөздөрдүн маанисин, угутун билишибиз керек. Эгер ошону билсек, бул Айтматовдун эстелигине болгон, анын эс тутумуна болгон ар бир адамдын жарандык, адамдык миссиясы. Себеби Айтматов адамдыкты сактап калууда, ошол адамдын иман экологиясын сактап калууда ошол чыгармаларында жазган. Азыр көрүп атасыздар, коомдо ар кандай түшүнүктөр бар, ар кандай көз караштар бар, карама каршылык бар, пикир келишпестиктери бар. Бирок биз Айтматовго келгенде биздин көз караштарыбыздагы, ойлорубуздагы мындай синтезделип кетиши мүмкүн да. Себеби Айтматовдун чыгармалары, ойлору бизге көп мотивация берет. Коомду кантип жашоодо, адамдыкты кантип сактап калды, ошого ар бир адамга мотивация берет. Айтматовдун мурасы бул Айтматовдун руханий жашоосу. Биз ошол жашоо менен, ошол жасоосу менен баарлашып керек. Ошону жан дүйнөбүздө сактап жүрүш керек. Ошондо гана Айтматовдун ысмы өчпөйт. Анан кийин тиги компьютерга социалдык түйүндөр болуп, мына болбой атат, бул болбой атат деп айткан. Андан көрө ошол сөз жазгандан көрө Айтматовдун китебинен 5 барап окуса дагы ага чоң пища берет. Айтматов менен Чыңгыз Торекович менен көп жолугуштум, көп баарлаштым. Мен өзүмдү ошо Айтматовдун шакирти катары эсептеймин. Себеби Чыңгыз Торекович менин китебиме, Ханшанын көз жашы деген китебиме баш сөз жазып, менин чыгармачылыгым жөнүндө жазып, анан өзүн жолукканда ал киши ошол адабият жөнүндө, башка маселелер жөнүндө көп кеп куруп берчү да. Анан ошондой эле Чыңгыз Торекович менин романым чыккан, Жан жаза деген романым. Ошол Жан жаза деген романымды окуп, мага түздөн өзүмө жазуучулук катары айтып атам да. Романды окуп туруп, анан өзүнүн пикирин айтканда,
ошондо бир пикирин айткан, бул романымдын атын өзгөртүшүң керек деп. Себеби биринчи варианты романдын акыркы пайгамбар болчу да. Анан бул романымда негизги лейтмотив адамдын жаны, адамдын жан дүйнөсү болуп атпайбы? Ошо жанга байланышкан ушундай бир китептин аталышын тапсам депчи. Аябай мен издедим, ар кандай орусча айтмак керек словосочетаниянын маңызды бүттөмөгө камтыганга аракет кылдым да. Бирок ошо көпкө кыйналдым чындыгын айтканда. Ошол роман бүтсө дагы бир жылдан ашыгыраак туруп калды да. Мага өзүм тапкан аттардын бирөөсү дагы мындай ошол жанга байланышкан аттардын бирөөсү дагы көңүлүмө топ келе бербеди да. Кээ бири жакшы угулумдуу болгону менен ал романдын негизги тыканына жооп бербейт. Анан акыры ошол ойлонуп жүрүп, ошол изденип жүрүп, анан жана жаза деген аталышты коеюн дедим да. Анан ойлодум, Достоевский деле «Преступление и наказание» деген бар да. Анан кийин ошол жерде жана деген сөздү алып салдым да, бириктирип койдум. Жан жаза. Өзүнчө бир сөз болуп калды да. Жаза. Биз айтабыз, жан бул Кудайдан берилет депчи адамга. Биз ошол деңгээлге жеттип калдык да азыркы мезгилде. Кудайдан берген өзгөчө нерсени, жашоого берген укукту дагы күнөөлүү кылып калдык да. Жаныбызды дагы ушундай болуп калды. Жанды Кудай берет. Биз ошону жашайбыз, ошону менен алып жүрөбүз. Ошонун эмесинде оболочкасында жашайбыз да. Бирок ошол нерсе ушул романдын негизги лейтмотивин аныктайт. Ошондуктан мен Чыңгыз Тургучка өтө мен чоң устатым катары дагы, биздин агайыбыз катары дагы чоң мындай бир тажмем бар да. Ошол романдын атын Так, Даана и ошол нерсеге романдын өзөгүнө жооп бере турган атка ушундай бир өзүнүн сунушун киргизген да. Ошол Айтматовдун батасы менен чыккандан кийин ал роман бир нече тилдерде чыкты. Лондондон чыкты, Анкарадан чыкты, Астанадан чыкты. Ушундай окурмандар өтө мындай кызыгып окуган роман болду. Анан Айтматовду акыркы жолу мен көзөтөрдөн бир жума мурда көрдүм. Биз биздин Байымбет деген чынын айтсам жездебиз бар. Ал ошо Айтматовдун айылынан, Шекерден. Ана Айтматовду Чыңгыз Тураковичти конокко чакырды, бизди баарыбызды чакырды, сүрөттөрүбүз да бар. Конокто турдук, биз Чыңгыз Тураковичти аябай күттүк, өзү кечигип келди. 1 саат 20 мүнөт, 1 саат 1 саатта кечигип келди. Себеби, кечиккен себеби ошол мезгилде Айтматовдун юбилейине карата, бул 2008-жылкы окуя да. Россиянын РТР каналы Айтматов жөнүндө документалдуу фильмди тартып аткан болчу. Ошол фильм тартуу Жыламыш жакта, Сокулуктун ушул жагында, Темир Сариевдин айылынын жогору жагында тартылды да Айтматов жөнүндө. Ана Чыңгыз Туракович ошол съемкадан кечигип келди. Анан кечигип келип, келген отургандардан аны күтүп аткан, чыдамсыз менен күтүп аткандардан кечирим суранды. Биз отурдук, чай ичип, аябай сүйлөшүп, анын оң жагында мен отурдум, а киши төрдө отурду, анан сүйлөшүп, анан Чыңгыз Туракович айтып калды, мен азыр ушул кечке жуук Алматага карай жол алам депчи. Ошол бир иштерим бар. Андан кийин Казанга барам деген, Уфага барам деген. Анан ошолдо биз узаттык Чыңгыз Тураковичти. Биз ошондо билген эмескенбиз да. Эч кимибиз билген эмеспиз, эч кимибиз сезген эмеспиз. Ушул узатуу акыркысы болуп каларыначы. Аябай кийин бир жума өткөндөн кийин ушу суук кабарды угуп алып, аябай мындай бир жүрөгүбүз жарылгандай болгон да. Себеби биз эч качан ойлогон эмеспиз. Айтматовдун образы түшүнүп калганда бизде бул киши түбөлүктүү деп. Бул кишиге өлүм деген эч качан келбейт деп ойлогонбуз да. Ушундай кылганбыз. Мен кийин дагы ойлонуп калдым. Көп эле сүйлөштүк, көп эле баарлаштык. Болгону бир 2-3 сүрөтүм бар экен да. Чыңгыз Туракович менен мындай түшүп калган. Бул жанагы романды талкуулап атканда үйүндө отурганда бир, анан Орус драм театрында ушу барып бир спектакль көргөнбүз. Ошондо чыгып баратып бир түшкөн экенбиз. 2 эле сүрөтүм бар экен. Эмесе канча
жанында жүрдүк, канча баарылаштык. Мындай жөн эле ага түшүп алайлычы деп эле колтугунан алуу эмес, мындай естественный, мындай түшүп алсак байкатпай түшкөн сүрөт адамга мындай болот да, мындай турмуштук болот да. Анан ошентип Чыңгыз Төреқұловду акыркы жолу узаттык. Анан дагы бир нерсе айтып коюшум керек. Ошо Чыңгыз Төреқұлович каза болгондо самолет менен Германиядан алып келбедиби? Германиядан самолет менен алып келгенде Манас аэропортунда Чыңгыз Төреқұловдун сөөгүн түшүрдүк да самолеттончу. Ошол жерде өзүмдүн колум менен кармап, биздин улуу адамыбызды ошол сөөгүн жанагы скорый машинасына салдык. Ушунчалык оор болду. Ал бир гана салмакка гана эмес, ушунчалык оор, мындай бир чоң бир жоготуунун оорчулугун, Айтматовдун жоктугун сездирген оорчулук болду да. Ушундай оорчулук болду. Ал бүт денебизде, бүт эмебизде. Ал оорчулукту, ар жүктү көтөрүү ар бир адамга кыйын турчу да. Ошентип Чыңгыз Төреқұлович менен акыркы жолу ушул чогуу турганбыз, чогуу чай ичкенбиз. Акыркы жолу көрдүм. Андан кийин ошол Чыңгыз Төреқұловду самолет менен Кыргызстанга алып келгенде, ошондо алып түштүк. Бир топ адамдар бардык. Анда мен маданият министри элем. Ошол жерден анын кишинин сөөгүн тилекке каршы сөөгүн тосуп алдык. Анан өзүңөр билесиңер, коштошуу болду Айтматов менен Чыңгыз Төреқұлович менен. Канча Кыргызстандын эли келди, канча адамдар келди, канчасы жетпей калды, канчасы коштошо албай калды. Ушунчалык элдик сүйүүгө, элдик урматка, жалпы улуттук инсандыкка Айтматов гана көтөрүлдү да. Бул бир гана Кыргызстан эмес, бул жалпы дүйнөлүк аренада ошондой чоң кадыр-баркка ээ болгон адам, инсан, 20-21 кылымдын инсаны. Биз бүгүн ошондуктан бүгүнкү күндүн мааниси 12 декабрь. Туулган күндүн мааниси. Ушул күн Кыргызга улуу бийиктикти, руханий бийиктикти берген. Ал түздөн түз Чыңгыз Айтматовдун ысмы менен байланышкан.